Сагыныч менен кошо жылуулук сезимдерине толгон жолугушуу балдар колониясында орун алды. Бүгүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 14-мекемесинде 18 май энелер күнүнө карата "Сагындым апа өзүңдү, жылмайган тунук жүзүңдү" аттуу майрамдык иш-чара уюштурулуп, ага учурда жазык мөөнөтүн өтүп жаткан өспүрүмдөрдүн энелери чакырылган. Көөдөнү кусага толгон бул энелерди мекеменин кире беришинен эле кызматкерлер жылуу тосуп алышты. Алар буга чейин короонун сыртынан эле балдары менен жолугушууларды өткөрүп келишсе, бул ирет мекеменин ички тарабына баш багышып, балдардын кандай шартта жашоо кечирип тарбияланып жатканы менен таанышып чыгышты. Бул жерде мондай атайын мондай өзүнүн аурасы деп коюп, папугайлар, хомяктар, аквариумдар жекече отуруп сүйлөшүү иштерин ушу жерде жүргүзүшүп. 5 китеп окуду, бир жакшы нерсе кылып коелук. 3 китеп окуду, бир жакшы нерсе кылып коелук деген бир максатта Кудай буйрса алдыда ушундай бир планыбыз бар мына. Мындай иш-чара мекеме башчысы Марат Сатаевдин демилгесине ылайык жазык аткаруу тутумунун мекемелеринин тарыхында алгачкы ирет уюштурулуп жатат. Энелер бул короонун ичинде жүргөн балдарынын кадимкидей өз билимин алууну улантып жатканын, спорт менен машыгып, чыгармачылыктарын өстүрүп жатканына күбө боло алышты. Ага улай балдардын бул жолугушуу үчүн дээрлик 2 айга чукул даярдык көргөн концерттик программасына күбө болушту. Бул уюштуруу эне менен балдардын жүрөгүндө улуу сезимдерди ойготуп, көзгө жаш албай коюуга мүмкүн болгон жок. Неге анда асманды карап жүрөм, бейиш болсо өзүңдүн таманыңда. Жолдор татаал өмүрдө элем баскан, көөдөндөгү көзүмдө элем баскан. Кара түнгө айланып элем жокто, оралбана бийдетип келе баскан. Sizlerge gündür olsun. Bolуңуздар, энелер. Бизди дагы эне тапкан дегендей, сиздер да эне тапкан. Эне үчүн баланын бул мекемеде болушу өтө оор. Уулум чоң сыноого кабылып, тагдыран бул жака алып келди. Бирок менин үмүтүм, ишеничим үзүлгөн жок. Анткени менин баламдын жанында тарбия берип, туура жол көрсөтүп, коомго кайра жакшы инсан болуп кайтуусуна шарт түзүп жаткан сиздер барсыздар. Мындай оор жоопкерчиликти башкарып, ар бир балага үмүт берип жатканыңар үчүн жетекчиликке чоң ыраазычылык айтабыз. Бүгүнкү иш-чарадан мен толук кандуу баламды кандай адамдардын колунда экенин ишендим. Тарбиясы, жатаканасы, билим алуу жайы, спортко катышкандыгы ушулар немеде сыртка чыгып айландырып келгенине мен аябай ыраазы болдум. Алла ыраазы болсун булардан. Эркиндикти да булар өз орларын табат деп ишенебиз да. Эч кандай мындай кандай буларга карата бир камкалоо болбойт го, анткени башка балдардан айырмасы болбой, мектептеги эле окуучулардай көрүндү көзбөчү. Аталган иш-чара жалпы жазык аткаруу тутумундагы тарбиялоо багытын ар тараптуу өнүгүүгө умтулуу кадамы деп белгиленди. Негизги максат энелердин балдарына болгон ишенимин бекемдөө, кийин эркиндикке чыкканда коомго аралашуусуна жеңилдик түзүп берүү болуп саналат. Бул иш-чараны 1,5 ай мурун энелер күнүнө арналган иш-чараны жетекчи тарабынан Марат Сатаевичтин бизге демилге койгон ушундай мероприятие иш-чара өткөзөйлүк деп. Азыркы учурда 12 ата-энени чакырганбыз. 12 ата-энени чакырып, азыркы учурда жаш өспүрүмдөр менен көп иш-чараларды өткөздүк бүгүн. Ошо иш-чараларга өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Белгилей кетсек, тарбия абагы өзүнүн тарбиялык ийгиликтери менен жаза мөөнөтүн өтүп жаткан тарбиялануучулардын коомдук турмушка болгон сезимтал мамилесине көмөк көрсөткөндүгү менен айырмаланып турат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Чүй облусу.